Төрөкожо Эшановдун Чечме айылындагы 30 сотук жер аянтында 100 түпкө жакын алма дарак өстүрүлөт. Мөмөлүү бакта алманын бир канча түрү бар. Багбандын багындагы мөмөлүү дарактар 40 жыл мурда отургузулгандыктан келерки жылы жаш көчөттөргө алмаштырууну пландап жатат. 100 түп алма бар эле, 100 түп ушул огородумда. Мына 4 түрдүү алма бар. Золотой грим 5 жылдыз дейт, 5 жылдыз кызыл, анан кара кочкур. Ал крипсон деген. Анан семеренка. Ошондой алмаларым бар. Быйыл алма мол түшүм берди. Жыйналган алманы багбан отурган үйүнүн эле бир бөлмөсүндө кылдаттык менен сактайт. Кыш мезгилинде кардарлар келип, четинен алып кетет. Мына ушинтип багбандын мээнети акталат. Илгери 15 тоннага чейин алчу элек. Жакшы мөмө берчү эле. Көчөттөрүбүз жаш көчөт эле. Азыр эми карып калды, азыр деле жакшы. 3 тонна, 4 тонна, 5 тонна чейин берип турат. Şu жылына 200 миң, 300 миң, 400 миңге чейин алманы сатабыз. Акыркы жылдарда эгин аянттарда суунун жетишсиздигинен дыйканчылыктан пайда көрүү кыйын болуп калды. Ал эми багбанчылыкта анчайын деле түйшүгү жок. Тоолуу, абасы салкын жерде мөмөлүү дарактар жакшы болуп, сууну да аз талап кылат. Мына ошондуктан багбанчылык бул аймакта жакшы жолго коюлууда. Эми көбүнчө өзүбүздүн Кыргызстанга сатабыз. Илгери Өзбекстан алчу эле. Алар да келе албай калды. Өтө албайт да бияка. Өзүбүзгө сатабыз. Бишкек, Ош бияка алып кетишет Жалал-Абадка чейин. 40-50 сомго чейин алышып атат. Багбан түшүмүн кантип сатам деп да кыжалат болбойт. Анткени анын алмасын алып кетүүчү кардарлары даяр. Сортуна бөлүп даярдап койгон алмаларды кардарлар кыш ичи алып кетишет. Ал эми баасы багбан менен соодагердин иши. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.